Бул ата-эне деген 9 ай энебиз мисалы ишинде көтөрдү, төрөгөндө деген барып кайра келет деген айтылган сөз бар да, чындыгында деле ошондой. Бул эң башкысы кайтар дүйнө деп айтылат экен. Мен ушул нерсе менен жашагым келет да, анткени мен ата-энеме мисалы үчүн катуураак сүйлөгөн болсом, кийин мен балдарыман дагы ошондой сөз уккум келбейт да. Эң башкысы бул мен балдарым кийин балалуу болгондо только жакшы гана сөздөрдү алар менен сыйлашын каалайт элем. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, 9 ай боюнда көтөрөт, анан кийин жүрөгүндө деп. Мына ошолорду дагы баалабастан азыр карылар үйүнө алып барып салгандарга кандай карайсыз? Мисалы, мурдагы советтер учурунда бизде Кыргызстанда карылар үйү жокко эсе болчу экен да. Ал эми азыр карылар үйү менен балдар үйүнөн көп нерсе жок. Бул эмне себептен келип чыкты? Менин оюмча бул карылар үйүнө алып барып жаткан себеби бул сыйлабагандык, өзү мындай туура эмес ойлонуп алгандарда бул балким жаңылганы болушу мүмкүн. Мындай айтылып кеткен сөз бар, бир ата-энесин багып, андан кийин чоң атасын аркы жакка алып барып өзүнчө тамак берип, өзүнчө идишке